Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу унаа сүйүүчүлөр. Биз кайрадан сиздерге сунушуңуздар боюнча Лебединовкадагы сатылып жаткан жолдун боюнда турган япошкаларды сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде жалаң гана оң рулду японский унаалар турат. Арасында Honda Odyssey, Honda CR-V, Toyota Ipsum, Subaru ушул сыяктуу унааларды көргөзөбүз. Негизи бул жерге бат-баттан алмашып унаалар келип турат экен. Биз бүгүнкү бул чыгарышыбызда ушул жерде турган жана биздин маңнайыбызда турган катар тизилип турган унааларды сиздерге көргөзөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Достор, бул жерде биринчи эле көрүп турган бул Honda Odyssey ак түстөгү унаа экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 2002 экен жылы, 4 баасы $5500 экен. Биз эми мындан кийинки бул жагында турган Odyssey'ди сурайбыз азыр. Негизи бул унаанын дагы баасы $5500 экен. Передний привод. Год какой? 2003. 2003 жылы чыгарылган экен. Цена 5500, да? 5800. 5800. $5800 экен. Жакшылап эске алыңыздар. А вот это Odyssey сколько? Это 6800. 6800. 2003 год. 2003 жылы чыгарылган Odyssey $6800 экен. Объем 24, да? 24. Передний привод. 24 года. А, 4 да. 4 дөңгөлөгүн тартат экен. Биз аны алдык, артында турган Odyssey'ди көрсөтөлү. А, можно салон открыть? Мына бул жерде турган бул Odyssey 3-түн абсолют ички көрүнүштөрүнү, ички салонун силерге азыр көрсөтүп коелу. Свежий Япониядан келгендеги жыты менен турат экен, караңыздарчы. Отуруштардан эле чынында байкалып турат, мына өтө таза. Артыңкы көрүнүштөрүн дагы караңыздар. Көк түстө отуруштары таза экен. Odyssey 3. Эми биз бул жерде кайрадан Odyssey. Это Odyssey Prestige, да? Odyssey под абсолют. Абсолют. Под абсолют. Odyssey Polo абсолют дейт. Кандай болсо дагы биз силерге Odyssey 2 деп биз өзү негизи түшүнүгүбүз ошондой. Үстүндө люк дагы бар экен. Азыр биз буну жылыны объем сурайбыз. Объем сколько? 2.3. 2.3. А год какой? Второй год. 2002 жылы чыгарылган экен. 2.3 объем. Өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Бул ички салондары дагы. Мен азыр ички салонун көрөйүнчү кандай экенин. Бирок чынында таза экен бул Odyssey дагы. Негизи эле бул жактагы турган унаалар таза окшойт. Балким гаражда сакталып турганбы, бирок мына чынында отуруштарын деле карасаңыздар. Таза. Биз эми бул жагында турган Honda CR-вин дагы көрсөтүп коелу. Honda CR-V азыр эгерде ачык болсо, ичин ачып көрүп атабыз. Honda CR-V азыр эси келсин. Honda CR-V ички салондорун биринчи очередте сиздерге көрсөтөйүн. Пробеги 185 экен. Чанча деле жүрмөптүр. Бул жактан дагы панелдерди көрүп коюңуздар. Өтө чынында таза экендиги байкалып турат. Ал эми арты жактарын дагы силерге көрсөтүп коеюн. Арты жактары отуруштары деле жакшы экен. Үстүндө люк бар. Год какой? 96. 4 года. 96, 96 жылы чыгарылган экен. 4 экен. Ай, цена сколько? $4500 сурап жатат экен. Состояниясы деле жакшы экен. Биз эми бул жакта турган бул ак түстөгү Honda Odyssey абсолютту көрсөтөбүз. Ак түстө экен. Жылы кайсы? 2003 жылы чыгарылган экен. Объем? 2.3. Объем 2.3 экен. Азыр ички салонун көрөбүз. Так, ички салонду көрүңүздөр. Пробег сколько? Пробег? 161. 161 экен. 161
эч канча деле жүрбөптүр урматтуу мекендештер. Мына отуруштарын деле менден сураңыздар. Эгерде Honda Odyssey издегендер болсо көрүңүздөр, ушул Odyssey дагы, бирок ички салондору чынында таза. Ушул Odyssey'дин азыр боло турган баасын билип көрөбүз, чынында таза экен. Это машина окончательно сколько будет? Окончательно 5600. 5600, окончательно, да? Ниже не будет. Ага. Сейчас следующую покажу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагыны дагы көрүңүздөр. Это год какой? 2003 тоже. Тоже 2003 жылы чыгарылган, объем 24, да? 2.3. 2.3 объем экен. Передний привод. Передний привод. Эки дөңгөлөктөн тартат экен. Төртөө дөңгөлөк эмес, эки дөңгөлөктөн тартат экен. Муну дагы азыр сиздерге ички салонун ачып көрсөтүп коелу. Ключ, шанс ал. Бул Odyssey'дин дагы ички салондорун көрүп коюңуздар. Ачык түстө, боз түстө экен ички көрүнүштөрү. Бүт салондору менен кошо отуруштары бир кыл цветте. Көзгө өтө жагымдуу көрүнөт экен бирок Honda Odyssey скоросттарын дагы көрүп коюңуздар. Ушул Odyssey'дин мен алдыңкы жагынан дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Сейчас бул жактан болсо Toyota Ipsum'ду көрсөтөбүз. Бул жерде толугу менен маалымат деле жазылыптыр. 2004 жыл экен, объем 2.4 передний привод, баасы $7800 экен. Телефон номери 0557 88 63 33 0550 44 27 54 чалыңыздар дагы ушул Ipsum'ду көрүңүздөр. Открыто, да? Артында көрсөтөлү дагы, ички салонду көрсөтүп коелу ушул Toyota Ipsum'ду дагы. Toyota Ipsum унаасын сүйгөн мекендештер болсо көрүңүздөр, биз ички салонду көрсөтүп жатабыз. Мында эле ичи таза экен, бирок чынында баасына татыктуу десек деле болот. Ичи таза экен. Toyota Ipsum. Кайрадан бул жагында Honda Odyssey Absolute 3'тү көрсөтөбүз. Бул жерде баасы деле жазылып тур, бул жага объем 2.4, передний привод экен, 2004 жылы, баасы $6500. 0555 12 17 90. Аягында ушул кайрадан бул Toyota Ipsum'ду көрсөтөбүз. Это не продается, да? Бул сатылбайт экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар, биз бул жакта турган унааларды көрсөтөбүз. Эгерде сиздер бул жердеги номери чыкпаган унааларды кызыккан болсоңуздар, мисалы бул Odyssey'ге же болбосо артында турган Honda CR-га кызыккан болсоңуздар, биз кайрадан бул номерди көрсөтөбүз. 0555 700 0555 70 80 70 деген номерге чалыңыздар дагы. Ушул номерлерге чалып, ушул унааларды бааларын билсеңиздер болот. Биз анда бул жактагы кийинки турган унааларды көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Эми биз бул жерде турган, катарынан тизилип турган ушул унааларды көргөзөбүз. Арасындагы корейский дагы, германский дагы унаалар бар экен. Биринчилен бул жерде кайрадан Toyota Ipsum унаасы 190 000 пробег жүрүптүр, 2004 объем, баасы $6700. Обмен бар экен, башка унааларга алмаштырышы мүмкүн экен. Үстүнө доллар кошуп берем деп жазыптыр. Кошумча маалыматтарды сиздерге айта кетсек, полный комплектация дейт, задний камерасы бар экен, передний камерасы бар экен, рестайлинг. Телефон номери 0554 191 0008ге чалыңыздар дагы ушул ак түстөгү Toyota Ipsum унаасын көрүңүздөр. Бул жерде Subaru Forester'дин 5 турбина экен, 2 объем 5 турбо деп жазылып турат. Состояниясы отличный, без вложения дейт. Баасы $5300. 0705 999 130 деген номерге чалыңыздар дагы ушул унааны боло турган баасын билиңиздер. Бул жагында Subaru Outback'тен 2010 жылы чыгарылганы, жаңы кузовундагы. Расход шаар ичинде болсо 12 дейт, эми трассада болсо 9 дейт. Подогрев сиденья дейт, свежий пригнан, растаможка болгон дейт. Баасы $10500 экен. 0709 72 02 22ге чалыңыздар дагы ушул Subaru Outback унаасыны көрүңүздөр. Бул жагында Subaru Forester экен, бирок баасы жазылбаптыр.
Эгерде ушуга кызыккандар болсо кайсы бир унаган жазылган номерге чалып сурап көрүңүздөр. Биз эми кайра артка кайтып бул жердеги Matiz Chevrolet Matiz 3'tü көрсөтөбүз, кызыл түстө. Matiz 3 Koreя экен, пробег 110 000, объем 0,8, жылы 2008 автомат, расмышка болгон, оформление более эле экен. Басы 8000, басы $3300 экен. 0707 770 772. Кыргызстанда айдалган эмес, эске албаңыздар. Без пробег Кыргызской Республика деп жазылып турат. Эми бул жерде сол рулду Toyota Avensis унаасы 2003 1.8 объем, автомат, басы $5900. 0554 191 0008. Обмен бар экен, башка унааларга алмаштырышы мүмкүн экен. Үстүнө акча кошуп берем дейт. Mercedes 2000 жыл экен. Объем 2.8, басы $6500. 0702 228 888ге чалыңыздар дагы ушул унааны көрүңүздөр. Биз кайрадан бул жердеги Toyota Camry 40-cı көзөндагыны көрсөтөбүз. 2007-24 шаар ичинде 12 расход, трассада 10 деп жазыптыр. Басы болсо $8500 экен. Свежий пригнан дейт. Америкадан свежий келиптир. 0706 49 43 40ка чалыңыздар. Бул жагында Toyota Aristo унаасы ак түстө. 2003 3 объем японец, автомат, кожаный салон, подогрев сиденья, автозапуск бар экен. Басыны $5400 сурап жатат экен. 0709 720 222ге чалыңыздар дагы ушул Aristo'ну көрүңүздөр. Aristo'дагы бирок баасы өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, орто баада коюптур. Үстү дагы жакшы көрүнүп турат мага. Дөңгөлөктөр дагы титан дискада. Эми биз бул жагындагы Toyota Prius унаасын көрсөтөлү. 2010 жылы чыгарылган экен, өтө экономичный дейт, хэтчбек. Басы тилекке каршы келишимдүү деп жазыптыр. Негизи бул унаа Америкадан келген. Пробеги өзүнүкү дейт. Эч кандай жасалган эмес, качественный обслуживание болгон, состояниясы жакшы, эч жеринде урулган, сызылган жерлери жок дейт. Гибридный двигатель экен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, булар гибрид болот. Басы мен сиздерге айтып кеттим, дагы бир жолу айтып коеюн, басы келишимдүү экен. 0706 09 01 29 0708 555 554ке чалыңыздар. Баасыны боло турган баасын билип көрүңүздөр. Биз бул жерде турган Toyota Ipsum көрсөтөбүз. Toyota East көрсөтөбүз, кечиресиздер. Toyota East 2003 1.5 автомат $4650. Обмен бар экен, башка унааларга алмаштырышы мүмкүн. 0554 191 0008. Без пробег Кыргызстан дейт. Бул дагы толук маалыматты жазбай коюптур. Эгерде кызыккандар болсо, биз жанында көрсөткөн номерге чалып сурап көрүңүздөр. Бул жагында Toyota Window мунаасын көрсөтөбүз. Кара түстө. 2002 жылы 3 объем $5600. Обмен бар экен. Бул унаалар баары эле бир хозяинга байланыштуу, номери дагы окшош турат. Карасаңыздар 0554 191 008 деген номерде турат. Toyota Window дөңгөлөктөр деле өтө жакшы экен. Ал эми бул жагынан алсаң Honda Stream 177 пробег 2. 1.7 объем экен, 2002 жылы автомат, $4200. 0709 777 990га чалыңыздар дагы баасыны билиңиздер. Боло турган баасы канча берет? Бул жагында Toyota Caldina унаасы. Toyota Caldina бир гана номерин гана жазып коюптур. Чалып сурап көрүңүздөр. 0709 777 990. Ал эми Nissan Tiana унаасыны көрсөтүү менен бул видеону жыйынтыктайбыз. Nissan Tiana башка унааларга дагы обмен кылышы мүмкүн экен. Же болбосо участок алмаштырат экен. 2007 жылы пробег оригинал автомат, 3.5 объем, расход 100ге 13 дейт. Полный комплектация, массаж, электро сиденье дейт, бүт баары бар дейт. DVD подогрев сиденье дейт, баасы $7500. 0709 00 0079га чалыңыздар дагы ушул унааны көрүңүздөр. Биз силерге бул жердеги кайрадан Лебединовка шаарындагы жолдун майына турган унааларды силерге көрсөттүк. Бизден алыспай туруңуздар. Эгерде биз
уруксат берсе, тегерден бурчта дагы бир аз бар экен, бир 5-6 машина турат. Ошону дагы көрсөтүп коелу. Эгер уруксат берсе, болбосо бул видеону жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жердеги машиналарды биз барып сүйлөшүп, портал бизде катталуучулары сурагандар көп болду эле деп келсек бул жерге. Бизге уруксат берген жок. Жок, бизди тартпагыла деди. Анда биз башка жактагы унааларды силерге көрсөтөлү. Бул жердеги унааларды бизге тарттырган жок. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Биз силер үчүн көрсөтүүнү уланта беребиз. Görüşкөнчө сак саламатта туруңуздар.